Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кочкордо Ормон хандын эстелиги ачылып, ага президент катышты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров мамлекеттик тууну көтөрүү каадасына жана Ормон хандын эстелигинин салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, иш-чара 2-октябрда Нарын облусунун Кочкор районундагы Семизбел айылында өттү. Анда өлкө башчы сөз сүйлөп, мамлекеттик туунун маанисине токтолгон. Бүгүн байыркы мезгилден азыркы күнгө чейин элибиз үчүн мамлекеттүүлүктүн улуу символу болуп келген туубузду Кочкор жергесинде көкөлөтүп олтурабыз. Бул да болсо эгемендигибизди даңазалап даңктоо, барктоо, кийинки муундардын дем күчүн арттыруу болуп саналат. Туубуз ар дайым бийик желбиреп турса, кыргызстандыктардын атуулдук сезими бийиктейт. Ата-бабаларыбыздын астындагы милдетибизди күн сайын эскертип турат. Улутка кызмат өтөгөн даңктуу ата-бабалардын жолун улаган. Кечээ жакын эле чет жерде кызыл байрагыбыз менен гимнибизди жаңырткан спортчуларыбыздын учугун улаган демдүү, күчтүү, демилгелүү жаштар арбын чыксын деп тилек кылалы, деген Жапаров. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Ырчы Эмил Балтоголовдун апасы көз жумду. 1-октябрда Ырчы Жалал Абад облустук филармониянын жетекчиси Эмил Балтоголовдун апасы көз жумду. Бул тууралуу аталган филармониядан билдиришти. Эмил Балтоголовдун апасы ырыс энебиз оорудан улам каза болду. Бул күтүүсүз жоготуу баарыбыздын кабыргабызды кайыштырып турат. Ушуга байланыштуу Эмил Ашырбековичке жубайы кесиптешибиз Гүлсүнай Жумабековага үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз деп айтылат кесиптештеринин көңүл айтуусунда. Бишкекте шаурмага уулангандардын саны 43 кишиге жетти. Борбор калаада тест атым жайынан шаурмага уулангандардын саны 43 кишиге жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Буга чейин 21 адамдын жабыркаганы кабарланып, алардын 15 республикалык жугуштуу илдеттери ооруканасына жаткырылган. Сүйүнбаев көчөсүндөгү 2 тест атым жабылып айып салынды. Министрликтин жетекчиси шаардагы бардык фастфуд саткан жайларды текшерүүгө тапшырма берген. Бишкекте медиктер 18 жаштагы кыздын ашказанынан 4 килограмм чач алып чыгышты. Кыргызстандын дарыгерлери 18 жаштагы кыздын ашказанынан 4 килограммга чукул чач алып чыгышты. Бул тууралуу улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин орун басары Улукбек Кулукеев Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында бейтап ооруканага сентябрь айында кайрылып, дайыма жүрөгү айланып кускусу келерин айткан. Ал дурустап тамак иче албай, арыктап, гемоглобини түшүп кеткен. Жыйынтыгында дарыгерлер анын ашказанынан операция жасап, 4 килограммдай чач жана жүн алып чыгышкан, деген дарыгердин орун басары. Операция ийгиликтүү аяктап, кыз ооруканадан чыкканы, тамакты жакшы ичип калганы маалым болду. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларынын кезектеги жолугушуусу болду. 2023 жылдын 2-октябрында Кыргыз Республикасынын Баткен шаарында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын кезектеги биргелешкен жыйыны болуп өттү. Кыргыз Республикасынын делегациясы Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетекчиси, Тажикстан Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Якимов жетектеди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселеси боюнча олуттуу пикир алмашуу болду. Делегациялардын жетекчилери Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын калган тилкелерде өтүшүн андан ары сыпаттоонун активдештирүү зарылдыгы тууралуу толук түшүнүшүү менен жумушчу топторго тийиштүү тапшырмаларды беришкен. Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топторду жана
укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору мамлекеттик чек аранын калган тилкелериндеги долбоордук линияны сыпаттоо боюнча ишин улантышат. Жолугушуун жүрүшүндө чек ара райондордун ортосундагы достукту, өз ара түшүнүшүүнү жана ишенимди бекемдөө, ошондой эле чек ара облустары менен эки мамлекеттин райондордун ортосундагы кызматташуу боюнча активдештирүү иштери улантуу зарылдыгы өзгөчө белгиленди. Биргелешкен жыйынтык боюнча протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайда өттү деп айтылат маалыматта. Кескиленген келиндин жактоочусу министрлик Туркияга операция жасатууга жибере албайт экен. Күйөөсүнүн колунан кулак мурду кескиленген Аселдин кулагы менен мурдун кемирчегин калыбына келтирүүгө Саламаттык сактоо министрлиги Туркияга жөнөтө албайт. Бул тууралуу келиндин жактоочусу билдирди. Биздин өлкө 2014-жылы келишим түзгөн. Ага ылайык Түркия Кыргызстандан квота менен операция жасап бермек. Көрсө келишим бир тараптуу бузулуп, квота жок экен деди жактоочу. Жогорку соттун төрагасы кармалган судьялар боюнча муну билчүбүз, эскерткенбиз. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков берген маегинде кармалган судьялар боюнча үн катты. Кармалганы факты, муну билчүбүз, эскерткенбиз. Ошого карабай соттордун арасынан кармалышты. Биз тергөө ишине кийлигишпейбиз, тескерисинче колдоо көрсөтүп жатабыз, деди Замирбек Базарбеков. Өткөн аптада УКМК Бишкек шаардык сотунун жана Ленин райондук сотунун судьяларын пара алууга шектеп кармаган. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Biz жаңы oyunu баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светте, объемы 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жолу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенти туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук. Ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнөн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Барыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди аласыздар туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Дем алышта 20 өрт кырсыгы катталды. Кыргызстанда дем алышта 20 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Ош облусунда 6, Чүй облусунда 4, Ош шаарында 3, Жалал Абадта 2, Бишкек шаарында 1, Баткен облусунда 1, Ысык Көл облусунда 1, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 1 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 21 бөлүм тартылган. Алса Ош шаарында Дача тилкесиндеги Верхняя Нагорная көчөсүндө жыгач устунду тыныке менен жабылган 2 кабаттуу турак үйдүн 70 чарчы метри ички жасалгасы жана тиричилик буюмдары менен толугу менен күйүп кеткен. Өрттүн себеби такталууда. Сокулук районундагы Күнтүү айылында жол жээкте Volkswagen үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйгөн. Өрт бөлүмү жеткенге чейин өчүрүлгөн. Өрттүн себеби такталууда. Алай районунун Гүлчү айылында сарайда 1 тонна чөп күйүп, өрттөнүп, себеби такталууда.